Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гүлина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаровдун Улут Деми Оңго жол аттуу китебинин бет ачары болду. Баткенде кыска мөөнөттүү 18 балабакча иштеп жатат. Таласта жаштарды китепке кызыктыруу максатында иш-чара өттү. Президент Садыр Жапаровдун Улут Деми Оңго жол аттуу китебинин бет ачары Улуттук илимдер академиясында өттү. Иш-чарага мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, илимпоздор жана жаштар катышып, китеп мамлекет башчынын көз караштары менен идеяларын камтыган маанилүү руханий мурас катары бааланды. Жаңы жыйнакта мамлекеттүүлүк, улуттук баалуулуктар жана коомдун биримдиги тууралуу ой толгоолор камтылып, президенттин жаңы Кыргызстанды куруунун багыты эмгегинин логикалык уландысы катары сунушталды. Тышкы эл аралык аренадагы Кыргызстандын позициясын билдирген, демилгесин көтөргөн, сунуштар берген, глобалдык челленджге маселени чечүү боюнча сунуштар камтылган. Анан Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча багыттама берген сөздөр камтылды. Идеяны эми бул президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев ушу демилге көтөрүп, анан кыргыз туусу басма үйү биз басып чыгардык да, даярдап, басмага даярдап чыгардык. 1000 нуска, 469 бет, мындай түстүү, абдан сапаттуу кагазга, сапаттуу полиграфиялык мындай жогорку сапатта чыкты. Мына өзүңүздөр угуп атасыздар. Бул эми документ болуп эсептелинет. Илимпоздор үчүн материал изилдей турган, окуй турган. Кышкы ЖРТга каттоо 15 октябрда башталат. Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, каттоо 30 октябрга чейин онлайн түрүндө райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү аркылуу СОМОнун электрондук платформасында жүргүзүлөт. Кышкы кабыл алуудагы ЖРТга орто жалпы билими тууралуу аттестаты же орто кесиптик билими тууралуу дипломдору бар жарандар катыша алышат. Кыргызстандын чегинен тышкары жашаган жарандар тестирлөөдөн 1 күн мурун каттоодон өтүшү керек. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТ болжол менен 20-23 ноябрь күндөрү өтөт. Алыскы аймактарда балабакча тартыштыгы көйгөй бойдон калууда. Мындан улам ар бир балага мектепке чейинки билим берүү максатында кыска мөөнөттүү балабакча иштеп жатат. Алсак Сүлүктүү шаарында кыска мөөнөттүү 5 балабакча ачылып, 179 бала тарбияланууда. Шаар аймагында дагы 360 бала бакчага баруу үчүн кезекте турат. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Бул бөбөктөр кыска мөөнөттүү бала бакчанын тарбиялануучулары. Аларды өнүктүрүүгө мамлекеттик стандарттын негизинде жетиштүү убакыт бөлүнөт. Болгону уктоо жана тамак берүү каралган эмес. Бакча келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында жыл башында ачылган. Ал эми 12ден 3кө чейинки мектепке даярдоо тайпа бул 5-6 жаштагы балдар билим алып жатышат. Бул жер ачылгандан бери ата-энелер аябай кубанып, жакшы жылуу мамиледе кабыл алды. Себеби балдары бала бакчага кезеги жетпеген, анан мындай жетишпеген үй бүлөлөр бар экен. Булар дагы ушул бакчага келгенден бери мындай жакшы да, өздөрү дагы кошумча жардам берип. Сүлүктүү шаарында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында кыска мөөнөттүү 5 бала бакча иштеп жатат. Алардын бирөө жеке менчик билим берүү мекемеси. Бул мамлекеттик долбоорго катышкан өлкөдөгү жалгыз жеке менчик бала бакча. Учурда анда 37 бала акысыз мектепке чейинки билим алып жатат. Өзгөчөлүктөр, бул долбоор негизинде өзгөчөлүктөрү балдар бекер окушат, ошондой эле кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде сабактар өтүлөт. Андан сырткары бизде ар кандай көнүгүүлөр болот, оюн зоогуктар болот, ошолорго дагы жакшы катышып, балдардын эрте өнүгүүсүнө шарт түзүлгөн. Долбоордун негизинде жаңыдан түзүлгөн ар бир бала бакчага эмерек, оюнчуктар, окуу үчүн жабдуулар, материалдар берилген. Ошондой эле ачык абадагы оюн аянтчалары орнотулган. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен санитардык гигиеналык шарттар түзүлгөн. Бул кыска мөөнөттүү бакчаларда азыр негизги басымды ошол
баягындай социалдык аялуу катмардагы балдарды, мектепке чейинки билим берүү уюмуна тартылбай калган үйдө отурган балдарды ошол мектепке чейинки билим берүүгө тартуу, ошол мектепке чейинки билим берүүнүн билимин алып туруп, ошол бирдей стартта мектепке даярдык менен баруу максатында ишке ашырылып жатат. Сүлүктүү шаарында 3 сааттык бала бакчага 179 бала тартылган, дагы 360 бала кезекте турат. Ал эми Баткен облусунун аймагында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында кыска мөөнөттүү 18 бакчада 775 бала тарбияланууда. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Кечээ Ош шаарында мугалимдер күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Анда билим берүү тармагында эмгектенген устаттардын жетишкендиктери белгиленип, алардын коомдогу орду жана эмгеги жогору бааланды. Алдыңкы педагогтору билим берүү министрлигинин төш белгилери жана мэриянын ардак грамоталары ыйгарылды. Кененирээк кийинки материалда. Акыркы жылдары мугалимдердин кадыры артып, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай демилгелердин натыйжасын сезгендердин бири англис тили мугалими Асылгүл Наркулова. Ал Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы жатак мектепте эмгектенет. Быйыл жылдын мыкты мугалими сынагына катышып, республикалык этапта байгелүү орунга ээ болгон. Натыйжада шаар мэриясы тарабынан ардак грамота менен сыйланып, агартуу министрлигинин төш белгисин алып отурат. Мугалимдер бул ийгилик жаратуучу. Ийгиликти кимдер жаратат? Албетте окуучулар жаратат. Окуучулардын ийгилиги бул мугалимдердин ийгилиги деп эсептелинет. Ийгилик жаратуу үчүн бизде баардык шарттар болушу керек. Ошол шарттардын баардыгы учурда бизге түзүлүп жатат. Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган бул иш-чарада мугалимдердин 8 айлык ишинин жыйынтыгы каралып, 30дан ашык мугалим грамота жана акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ошондой эле мугалимдер 12 жылдык окуу системасы ийгиликтүү башталганын белгилеп, жаңы ноутбуктар бир кыйла иштерин жеңилдеткенин айтышты. Ошол алтын казык деген программанын негизинде азыр табигый тагилимдер боюнча мектептин дээрлик 65-70% мугалимдер ноутбук менен камсыз болушту. Эми мындан ары дагы алдыга кадам таштай турган болсо, ушул технологиялык жабдуулар менен дагы да болсо мугалимдерди камсыздоо, бир эле мугалимдер эмес, окууканаларын соңку үлгүдөгү бир интерактивдүү доскалар менен, жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздаса, мен ойлойм дагы да билим берүү жакшы болот. Шаарда көптөгөн мектептер капиталдык оңдоодон өтүп, материалдык техникалык базасы жаңыртылды. Айрым билим берүү мекемелерине заманбап жабдуулар орнотулуп, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары шаарда жаңыдан салынган билим уялары да пайдаланууга берилүүдө. Мэрия өкүлдөрүнүн айтымында мындай аракеттердин баары мугалимдердин кадыр баркын көтөрүүгө жана билим сапатын жогорулатууга багытталган. Жалпы Ош шаары боюнча 16 орто мектеп, ошондой эле 14 балдар бакчасында оңдоп түзөө иштери жүрүзүлүп жатат. Өткөн жылы 7 билим берүү мекемеси өткөн болсо, бул жылы 3 эсе көп билим берүү мекемелеринин оңдоп түзөө иштери башталды. 6 мектепте толук капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Баарын дааратканалар ишине киргизилип, 70 жыл ичинде аябай оор абалга келген мектептерге ушундай ремонттор жүрүзүп жатат. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө 2026-жылы мугалимдердин айлыгы 2 этап менен жогорулатылары айтылды. Мугалимдерге берилген ноутбуктар, ошондой эле жаш адистер үчүн сунушталып жаткан пайызсыз ипотека сыяктуу жеңилдиктер билим берүү тармагындагы колдоонун жаңы багыты катары белгиленди. Гулина Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбай уулу, билим жаңылыктары, Ош шаары. Кыргыз Улуттук университетинде илим, билим жана руханий баалуулуктарды айкалыштырган өзгөчө жолугушуу болуп өттү. Конок лекция деп аталган бул иш-чара Борбор калабыздын окуу жайларынын студенттеринин башын бириктирди. Кененирээк Нурсултан Нурлановдун материалында. Кыргыз Улуттук университетинде конок лекция деп аталган өзгөчө жолугушуу болуп өттү. Иш-чарага белгилүү устаттар Гапыр Мадаменов жана Нуржигит Кадырбеков катышып, студенттер менен баарлашышты. Бул башталышы гана, азыр мына алардын суроолору, көздөрү сүйүнүп күтүп атканы байкалып турат. Демек, бул өтө студенттер үчүн, өзгөчө 1-2 курстар үчүн зарыл сабак жолугушуу лекциялар экен. Конок лекция бул жөн гана көрүшүү эмес, турмуштук сабак. Гапыр Мадаменов жаштарды өзүн өзү өнүктүрүүгө үндөсө, Нуржигит Кадырбеков руханий баалуулуктар жөнүндө ой бөлүштү. Улуттук университетинин жаштар комитети чакырыптыр.
жаштарга чоң рахмат. Анан Гапыр агай келди. Бул эми чоң педагог. Бир жаганы сөзүн укканды келдим. Анан мени дагы чакырышкан экен. Эми Алла Таала бир пайдалуу сөз берсин, пайдалуу насааттарды айтыш насип этсин. Студенттерге чоң рахмат атайын убакыт бөлүп келгенине. Бул жолугушуу студенттерге жаңы дем берип, билимдин жана жашообуздагы биз этибар албаган баалуулуктардын маанисин түшүндүрдү. Буга чейин деле көрүп жүрчүбүз, бирок жанынан көрүп колун кармап ушул жакшы өзүнүн китептеринен алып бүгүн мындай бир башкача бир жан дүйнөбүз ушундай бир ойгонуп, жакшы азык алып турган кезибизде азыр. Студенттердин дагы бир чоң проблемасы үйрөнүү маданиятын билбейт экенбиз. Түшүнгөнбү? Түшүнгөндө болот Мындай иш-чаралардын жаштар үчүн мааниси абдан терең. Себеп дегенде азыр президент, урматтуу президентибиз дагы жарлык чыгарган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген. Ошо улуттук демди дүйнөлүк бийиктикти багындырып эле жаштарга талим тарбияны каада салтты үйрөтүү максатында ушундай улуу инсандарды чакырып биз конок лекция уюштуруп жатабыз. Мындай иш-чаралар көп болсо дейм. Себеп дегенде жаштар азыркы учурда чынында сусап турган маалы мындай инсандардын акылы менен бөлүшүп, акылын тең бөлүп үйрөнгөнгө абдан кызыктар да студенттер. Бардык жерде ушундай лекциялар болсо деп тилейм. Себеп дегенде жаштарга мындай маанидеги жогорку сапаттагы илимпоз адамдардын акыл кеңеши сөзсүз түрдө керек. Жаштар бар жерде жалым бар. Зал толгон билим алууга дымагы күч студенттер бир нече саат бою агайлардын акыл насааттарын кунт коюп угушту. Оксфордте уккансыңар? Китеп кербени 2025 долбоору Талас облусундагы мектептерди кыдырып, жаш муунду китепке жакындатуу максатында бир катар иш-чараларды өткөрүүдө. Анын алкагында мотивациялык китептердин көргөзмөсү уюштурулуп, окуучуларга ар түрдүү адабияттар тааныштырылууда. Ошондой эле мугалимдер жана окуучулар менен ачык баарлашуулар, китеп окуу боюнча талкуулар уюштурулууда. Темага кабарчыбыз токтолот. Таласты түрү кыдырган китеп кербени долбоору окурмандарга кыргыз тилиндеги өзгөчө китептерди сунуштады. Мында негизинен мотивациялык, өзүн өзү өнүктүрүү багытындагы басылмалар жана тарбиялык маанидеги жомоктор менен кеңештер жазылган жаңы эмгектер бар. Долбоордун уюштуруучулары атайын окуучулардын, мугалимдердин жана ата-энелердин табитине төп келген китептерди тандап, Бишкектен бери алып келишкен. Алып келген китептин түрлөрү 150ге жакын китептин түрү бар. Китеп окуш керек сөзсүз түрдө. Бул мүмкүнчүлүк жылына бир жолу келүүчү мүмкүнчүлүк. Бүт айылдарга мындайча айтканда көчмө китепкана десек болот. Ар бир үйдүн эшигин алдына келип китеп жеткизип келип атабыз. 1 жаштан 90 жашка чейинки аралыкта баардык адамдарга тиешелүү. Балдарга арналган жомок китептерибиз, андан тышкары жаш үй бүлөлөргө, мугалимдерге баардыгы тарбиялык максатта келген китептер. Мектеп алдына келген китептер окуучуларды гана эмес, улуу муунду да кызыктырды. Себеби баары азыркы учурга лайыктуу болуп жазылган, анан дагы баасы да алда канча арзан. Каалоочулар жеткиликтүү баада сатып алышты. Чынын айтканда магазиндерде мындай китептер көргөн эмес. Мисалы мен өмүрдү кантип өткөрүү керек деген китепти биринчи көргөндө эле шунчалык жакты дагы алып атам. Жана дагы азыр коллектив менен биргеликте мектепке алып калуу жагында чечип атабыз да. Балдарда тандоо жүргүзүп азыр атама чалып ушул китепти алып калайын деген ниетте болуп жатышат. Ыйман жаатында китептер, бала тарбиялоого болгон китептер негизи чындап эле бизге керек экен. Азыркы жаштардын дагы ойлору бизден алда канча өйдөдө деп ойлойм да. Анан ата-энелер дагы ошого өзүбүздү өнүктүрүш үчүн көп китеп окушубуз керек экен. Долбоордун уюштуруучулары көргөзмө менен чектелбей атайын жандуу жолугушуулар дагы өткөрүүдө. Мугалимдерге, ата-энелерге жана бүтүрүүчү класстын окуучуларына 3 багыт боюнча эң пайдалуу кеңештер берилүүдө. Биринчи туура кесип тандоонун эрежелери, туура кесип тандоого багытталган туура кеңештерди беребиз. Андан кийин телефонбу же китеппи деген темада сөз кылабыз. Ата-энелердин бардыгы балдардын китепкөй болушун каалайт, телефондон арылтууну каалайт, бирок жолдорун билбейт. Ушул боюнча сөз кылабыз. Жана үчүнчүсү салттык тарбияда, этно педагогикадагы ата-бабаларыбыздан калган методдор менен, практикалык методдор менен бөлүшөбүз. Жана жыйынтыгында ата-энелер 1 сааттык семинардын өзүндө эле 3-4 китеп окуган сыяктуу билим алышат дегенди. Анан үйлөрүнө керектүү китептерди алып кетет. Китеп кербени долбоорун ишке ашырууга жергиликтүү бийлик колдоо көрсөттү. Бир жума ичинде облустун 4 районун кыдырып, 50 китеп окууга үндөштү. Эми бул кербен Нарын, Ысык көл жана Чүй жергесине сапар тартат.
Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу. Бүгүнкү алынган билим жаңылыктарынын топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.